Арбаңыздар ардактуу теле көрүүчүлөр, кутман таңыңыздар менен ишембинин эрке таңында көгүлтүр экран аркылуу көрүшүп, амандашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Студияда Айткүл Алимжан кызы, эфирде Кыз жигит ырайтыш программасы. Бүгүн биз аялдын күчтүүлүгү, өжөрлүгү, ишкердиги жөнүндө маек куралы деп даярдап турабыз. Андыктан көп күттүрбөй бүгүнкү конок менен тааныштырайын. Атайын жол артып Жалал Абад жергесинен келип, өзүнүн ишкердиги менен, тажрыйбасы менен бөлүшөйүн деп биздин куттуу студиянын кадырлуу коногу болуп отурган Сапарбекова Наим эже. Кош келипсиз. Саламатсызбы Айткүл? Жакшы келип алдыңызбы? Шүгүр, жакшы келип алдым. Жакшы, айылга жакшы жатабы? Жакшы, рахмат. Негизи эле мына ушул ишкердик тармакта өзүңүздүн 3 жылдык тажрыйбаңыз менен бөлүшөйүн деп келип турган учуруңуз сөз башынан болсун. Кантип ишкердикти баштап калдыңыз? Бул ишти баштаганыма быйыл 2023-жылы 3 жыл болду. Бул ишти мен декретте бала менен отурган кезде баштагам. Үйдө отуруп, анан баягындай жетишпестиктен, анан баягындай бирөөдөн, ата-энеден, бир туугандан көз каран болгон учурда баягындай намыска тийгендей болот экен да. Алар эч нерсе дебесе деле мындай өзүмө алып, мындай намыстанып, ушу бирөөдөн көз каран болуп отурамбы депчи. Анан балам 10 айлык кезинде ошондон баштап аракет кылып бишкекке келип окуп, анан барып ушул ишти түптөп, ушул иштин аркасынан иштеп келатам. Бул ошондо кайсыл иш жөнүндө айтып жатасыз? Бул иш тоңдурулган азыктарды чыгаруу. Бизде ассортиментибизде 40-50 да, сезонго карап 50гө чейин барат да. Жайкысын баягындай талааларда өсө турган чөптөр болгон кезде ошолордон да биз чучвара жана чебуректерди чыгарып, ошондо ассортименттерибиз көбөйүп кетет да. А так постоянно такай чыккан продуктларыбыз 40 ассортиментте. 40 түрүн ойлоп таап, анан ошол ишкердик менен алектенип келе жатасыз. Бул жактан үйрөнүп кеткем, бирок өзүм дагы кошумчалап, анча-мынча жерлерин оңдоп, өзүбүздүн түштүк жергесине ылайыктап, өзүбүзгө тууралаштырып алганбыз да. Эң сонун. Негизи эле азыркы учурда ишкер айым демилгелүү, ошол эле учурда ишкер айым деген атак дагы бул актуалдуу болуп жаткан учурда сиз ишкердикти жасап, мына иштер менен көптөгөн кыйынчылыктарды басып өтүп, азыр эми ийгиликтин бир бурчунда бара жаткан кезиңиз. Негизи эле үйдө олтурган мына ушундай аялдарга сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Бүгүн ойгонгула дагы жумушуңарды баштагыла деп айткандай турасыз. Эми үйдө отурган айымдарга эми ар бир адам өзүнүн мындай бир нерсе алгысы келет, өзүнүн бир мындай талаптары болот да. Постоянно эле кайненесинен сурап же жолдошунан сурап отурбастан, өзүнүн чөнтөгүндө да акча болсо, аял кишиде кандайдыр бир мындай ишеним болот, өзүнүн балдарына деле өзү алып бере турган нерсесин убагында алып берип, анан өзү да көңүлү ток болуп, көңүлдүү жүрөт да. Ошон үчүн аялдарды, үйдө отурган аялдарга деле айтмакмын да, мындай такай эле өнүгүүнүн үстүндө болуңуздар, жөн эле отурбаңыздар демекмин да. Себеби өнүккөн аялдын, өнүгүүнүн артында жүргөн аялдын балдары дагы ошол энесиндей болуп, мындай башкача чоңоюшат да. Албетте. Бардык күчтүү мырза болобу, айым болобу, анын артында күчтүү энеси турган деп айтылат да. Негизи бала чакта сиз башка кесипти тандагансыз. Юрист башкача айтканда. Юрист менен кондитерский жагы экөө бүтүндөй эки башка тармак. Деги бул жак сизди кантип өзүнө кызыктырып алды? Өзүңүздү сиз ушул тармактан таптыңыз. Ооба. Мен өзү бала чагымда эле мындай тамак жасоого кызыгат элем да. Тамак жасаганды, окуган кездерде ар кандай тамактарды жасап, өзүмдүн баягындай соц баракчаларыма чыгарып, ошентип аябай ушул тармакты өзүм мындай ичим менен жакшы көрөт элем да. Бирок баягы бизде бар го, эл эмне дейт деген немечи. Баягындай эл эмне дейт ээрчип эле мен ошо диплом алышым керек деп, ошонун аркасынан анан ошол юр академияга тапшырып, ошо юрист кесибин, эми атам юрист, анан ошо бизде ошондой го, ата-эненин кесибине карап эле ошону улантып кете берет. Ошентип ошол тармакка кетип калгам. Бирок мен 3-курска келгенде ал менин сүйгөн кесибим эмес экенин түшүнгөм да. Анан кийин бирок үйдөгүлөрдүн айтымы менен эми бүтүп ал, дипломдуу болуп каласың деп, анан бүтүп, бирок ошентип турмушка чыккандан кийин үйдө отурганда кайра эле ошо тамак аш жаатына өзүм тарта берген да.
Анан кийин баягынтип айтат го, элдин талабын, элдин муктаждыгын жапкан кесипти аркаласа, ошол ийгиликке жеткизет депчи. Анан ошентип отуруп аябай ойлондум да. Элге эмне керек депчи. Анан азыр ишкер айымдар көбөйүп кетпедиби? Ишкер айымдар көбөйүп, үйдө тамак жасоого убактысы болбой калат. Ошону ойлоп, мен анан ошо тоңдурулган азыктарды Жалал Абадта ошо түштүк жергесинде жок экенин билип, ошол жака алып келүүнү туура көрдүм да. Негизи эле ардактуу теле көрүүчүлөр, айымдарды назиктик, арулук байланыштырып турат деп айтабыз. Бирок ар бир аялдын жүрөгүндө өжөрлүк жана күчтүүлүк бар экендигин баарыбыз эле жакшы түшүнүп турган учурубуз. Азыркы учурда коомдун өнүгүшүнө байланыштуу же замандын алмашканына байланыштуу аялдар өзүнүн ишкердигин активдүү көрсөтүп келе жаткан учуру. Мына ушул жолдо, ушул тармакта өзүнүн күчтүүлүгүн көрсөтүп келе жаткан Сапарбекова Наима эже биздин куттуу студиянын коногу болуп отурат. Андыктан ардактуу теле көрүүчүм, эч жакка алыстабаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Биз бул маектин алкагында аялдын үйдө олтуруусу канчалык деңгээлде туура, же болбосо ар дайым ишкерлик менен алектенүүсү туурабы деген суроолорго дагы жооп алуунун алдында турабыз. Эч жакка алыстабаңыздар. Негизи эле мына ушул тармакка келдиңиз, сиздин алгачкы учурларыңыз бүгүнкү күндөрүңүз менен салыштырганда турмуштун оор бир учурунан өтүп, анан ушул кесипти абдан мыкты өздөштүрүп кеттим деп айтасыз. Кайрылып өтсөңүз. Мен өзү бул жумушту баштаганда баламдын атасы менен эки ажырым жолго түшкөн кезде баштагам да. Анан кийин ал ошондой эки бөлөк жашап, анан кийин ал учурда эми андан бетер ата-энеден көз карам болуу бул аял киши үчүн өтө мындай оор нерсе да. Анан кийин мындай намыстанасыз, анан кийин отуруп, анан бир туугандардан көз карам болуп, ата-энеден алар эч нерсе дебесе деле, алардын алып келген ар бир нерсесин өзүңүзгө мындай карыз болгондой кабыл ала берет экенсиз да. Анан кийин ошентип мен иштейм десем, кое тур дейт үйдөгүлөрчү, балаңды бир аз чоңойт дейт. Анан кийин баягы ажырашканда эми ар кандай сөздөр айтылат да. Анан кийин как раз карантин маалга туура келип калганбыз. Анан ушунчалык муктаж болдум да. Анан кийин атасына намысымдын баарын жыйыштырып чалып, жардам берсең болот десем, мага өтө мындай капа кыла турган сөздөрдү айтып, анан сен ушул жолду өзүң тандагансың деп, анан сен баскан жолдон чөп чыкпайт деп ошентип айткан сөзү мага өтө как мындай менин жашоомдо бир маяк сыяктуу да. Ушул ишти таштай бере турган моменттер болот, кыйынчылыктар болот, ошол сөздү эске келип, ошол менен күчтөнүп улантып келип атам да. Ошол сөз сизге дем күч берип келе жатат. Негизи эле мисалы ушул абдан бир өзүңдүн көңүлүң менен абдан иштеп жаткан учурда кандайдыр бир тоскоолдуктан чарчаган же болбосо кандайдыр бир нерсени аткара албай ушунчалык алсыздыгын көрүнүп калган учурлар болот да аялда. Ошол учурда сиз эмнеден күч аласыз, эмнеден энергия аласыз? Деги бош убактыңызда дагы эмне менен алектенесиз? Бош убактым деле болбойт да, себеби кичинекей жаш балам менен экөөбүз аны садикке жеткирүү, үй тиричилик иштери, жумушка бармай, анан жакында эле уже бантип жумуштарды бөлүштүрүп, делегированияны үйрөндүм. Ага чейин бардык жумушту өзүм башыма жүктөп алып эле аябай өзүм жашоомду, өзүмдүн жумушумду өзүм оорлоштуруп жүрө берген экен да. Анан ошол учурларда такыр убактым болбойт эле. Азыр секинден уже өзүмө дагы бош убакыт таап, дагы кошумча сабактарга катышууга мүмкүнчүлүктөрдү өзүмө жаратып атам. Негизи билим алуу бул кеч эмес. Ар дайым билим алуу менен гана өнүгө алабыз. Ар дайым билим алуу менен гана биз чоң ийгиликтерди жарата алабыз. Негизи 2023-жыл сиз эмнени таптыңыз? Кандай жакшы иштер менен жыйынтыктадыңыз? 2023-жыл өзү 2020-жыл баштасак, биринчи жыл менде опыт алуу менен эле бүттү деп айта алам да. Ал кездери пайда эмес, кайра артка кеткен убактар болду да. Кайра мен кредит алып баштагам бул жумушту. Кредиттен сырткары да толтура карыз болуп аябай кыйналгам. Кийинки жыл уже мындай өзүн өзү жаап бизнес ошондой калыпта болот да. Эми ушул 2023-жылды мен өзүм үчүн ийгиликтүү жыл деп айта алам да, себеби мурунку жылдарыма салыштырмалуу биз 50%ке ишмердүүлүгүбүз өсүптүр да. Анан команданын өсүшү, анан өзүмө мындай
мен мага күйүп иштей турган команда топтоп алганымда мен үчүн өтө чоң жетишкендик болду да. Себеби мен өзүм жалгыз эч нерсеге жетишпейм. Мен артымда ошол мени колдогон, мени алдыга түрткөн, сүдүрөгөн менин жакшы командам бар да. Ошол 2023-жыл сиз жакшы команда жогултуу менен ишкердиңиз, дагы да болсо алдыга жылдыра алдыңыз. Албетте бул иштин ийгилиги деп айтсак болот. Ардактуу телегөрүүчүлөр, мына ушундай маанилүү маек үстүндө баарлашып жатабыз. Жаңадан эле ойгонгон болсоңуздар эч жакка алсабай 7 канал менен бирге болуңуздар. Ал эми таңкы аба ден соолукка даба дейт кадырман көрүүчүм. Эрте менен ойгонуп эле дароо эшикке чыгып айлананын аппак керемет кыштын көрүнүшүдөн терең дем алыңыз да кайрадан эле көгүлтүр экрандын жанына келиңиз. Бүгүн бизде эфирде Наима Сапарбекова эжебиз болуп жатат. Сиздер кандай жумуш деп жаңыдан кошулуп түшүнбөй жаткан болсоңуздар, негизи вкусняший дом. Вкусный дом. Вкусный дом. Мына ушул ат менен чыгып жаткан тоңдурулган азыктардын баары мына ушул Татынакай эженин колунан чыгып келе жатат. Албетте күчтүү командасы бар. Мына ушул азыктарды бүткүл региондорго жеткирүү менен дагы өзүнүн ишмердүүлүгүн артык көрсөтүп жаткан учуру. Келиңиз Наима эже, сиз бул тармакка келгениңизден эмне таптыңыз? Бул тармакка келип, мен өзүмдүн бардык мындай адамга керектүү талаптарымды жаба алдым деп айта алам да. Себеби өзүмө болгон ишенич пайда болду. Балам экөөбүз өзүбүздү каржылаган мүмкүнчүлүк болду. Анан башка дагы өзүмө окшогон айымдарга жумуш орду менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүк болгону мени аябай кубандырат да. Андан кийин элдин дагы ыраазычылыгы, ошол азыктарыбызды жакшы көрүп, башка өзүбүзгө окшогон ишкер айымдарга күнүмдүк түйшүгүн жеңилдетүүгө алардан алган ыраазычылык мен үчүн өтө чоң бакыт да. Күнүгө бизге ыраазычылык каттар келип турат. Ошол да бизге чоң мотивация берет. Элдин кызы болуп жатырмыз. Жашоо кызык жакшылардын сабында, өмүр кызык чын ден соолук барында, өзгөчө бир сонун жакын адамың учурашса тирүүлүктүн таңында дейт. Кадырман телегөрүүчүм, дароо эле телефон уюлдук, телефонду колуңузга алыңызда. Жакшы көргөн жакыныңызга кутман таңы менен куттуктап, бир адамдын бир күн бою бактылуу жүрүшүнө себепкер болуңуз. Албетте жакшы таңды, эрте таңды кандай баштасаң күнүң ошондой уланат дейт. Андыктан жакшы жана көңүлдүү баштоо үчүн 7 канал ырайтыш программасы менен бирге болуңуздар. Студияда Айткүл Алимжан кызы. Биз жакшы сиздердин ишкердүү, албетте абдан бир эмгекчил команда экениңиздерди көрдүк. Чынында эле кандай бир талыкпаган эмгек жатарын сезип турабыз. Бул жерде канча кыз эмгектенип жатат? Бизде азыркы учурда 5 кыз эмгектенет. Анан заказдар көбөйгөн учурда жетишпей баратканыбызда дагы бизде эки келинибиз бар. Алардын жаш балдары болгон үчүн алар такай иштеген мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан заказдар көбөйгөн маалда келип иштеп беришет. Бул кыздарды сиз кандай тандап алдыңыз? Бул кыздарды эми биз менен чогуу иштешип, арасынан өздөрү эле мындай терилип калат экен да, жакшылар калып, анан бизге туура келбегендери, мындай характерлери келишпегендери өздөрү менен өздөрү мындай терилип калган жакшы кыздарды топтоп алдым да ушул жылы. Негизи бул ашпозчулук мындан 2600 жыл мурда Грецияда пайда болгон. Ал учурда ошол өзүнүн таттууларын, тамагын жасап, эң алгачкы жолу солдаттарга саткан деп айтат да. Анан азыркы учурда кандайдыр бир деңгээлде ашпозчулук жагы, же ушундай кондитерский жагы, же болбосо мына ушундай тондурулган азык-түлүк жагы абдан бир өзүнүн ордун таап турган учуру деп айтсак дагы болот, Сиз бул тармакта кыздарды окутуп да келесизби, же дайыма ишкердик менен гана алектенесизби? Мен башында өзүм кошо цехте иштеген учурлар болгон. Кийин эгерде цехте жүрө эле турган болсом, бизнестин алдыга жылышына тоскоолдук. Алдыга жылышына тоскоолдук боло турганын түшүнүп, анан кыздарды үйрөтүп, анан эми башынан биз менен иштеген кыздар кайра кийинки келген кыздарды үйрөтүп, ошентип эле уланып келатат да иштерибиз. Бири-бириңиздерден алган тажрыйба менен өнүгүп келатасыздар. Сиздерди издеген көрүүчүлөр кантип тапса болот? Биздин сатуу точкабыз бар. Быйыл анда 2023-жылы ачтык. Ага чейин
магазиндерге таратат элек. Ал точкабыз Жалал Абад шаарында Токтогул көчөсү 38Б адреси менен бизди тапса болот. А сиздер өзүңүздөр жеткирип берүү менен дагы иш алып барасыздар? Азырынча бизде курьерибиз жок, бирок азыр Яндекс ар кандай такси кызматтары аркылуу салып жиберебиз. Негизи эле ушул тондурулган азык түлүктү жасоодо сиздер эмнелерге көңүл бурасыздар? Сапаты кандай деп кепилдик бере аласыз? Биз эми башынан баштаганда мен үйрөнгөн кезде дагы уйдун сан этинен иштетилет деп үйрөтүлгөн. Биз ал сан этти жөн эле сан эт боюнча салып койбостон чарымдарын, майларын чыгарып салып, тазалап, таптаза сулпет кошулат да. Анан ошол эти мындай эти таза бизде, анан жанагындай эмесин срогун узартуучу кошулмалар болот го, андай кошулмалар кошулбайт бизде. Анан даамын күчөтүүчү дагы жанагындай туздар кошулбайт. Бизде жалаң гана табигый таза азыктар кошулат да. Табигый жалаң айымдардын колунан чыккан жана чыныгы өзүбүздүн нукура азык түлүгүбүз деп айтсак болот. Азыркы учурда кайсыл жактарга жөнөтүп жатасыздар? Азыркы учурда Кочкор Ата шаарына жөнөтөбүз, жакынкы региондорго, Өзгөнгө, Ошко өзүбүздүн кардарларыбыз бар. Алардыкын заказ берип, бир жумада бир заказ беришет, такси аркылуу салып жиберебиз. Эң сонун. Жумуш убактысы кандай? Жумуш убактысы бизде эртең менен саат 8ден кечки саат 8ге чейин. Анан кимдин жумушу неме болсо, жумушу чыгып калган болсо, цехте кыздар кете берет. А магазинибиз ошол азыр кыш убагында күн кыска болгонго 7:30га чейин иштеп жатабыз. Эң сонун. Чынында эле аял затынын өзөрдүгү, аял затынын күчтүүлүгү, сабырдуулугу менен дүйнө кармалып турат деп дагы айтып келишет. Ардактуу көрүүчүм, бизде бүгүн сонун маек, албетте аялдардын өзөрдүгү, күчтүүлүгү жөнүндө баян куруп жатабыз. Ал эми ишкердигине дагы сөз сала турган болсок, чынында өзүнүн эмгеги менен, өзүнүн мыкты сапаты менен мына ушундай бардык региондорго жеткирип берүү, бардык кыргыз элинин үйүнө өзүнүн таттуу, даамдуу азыктары менен камсыздап жаткан Сапарбекова Найыма эже биздин кадырлуу коногубуз болуп отурат. Сиз Жалал Абад шаарынан бизге атайын мына ушул элге жеткирүү максатында келип отурасыз. Кымбаттуу көрүүчүм, сиздер азык түлүктү тандаган учурда Сапарбекова Найыма эженин өзүнүн өздүк баракчасына да катталып, же болбосо жеткирип берүү номерлери менен байланышып дагы таап алсаңыздар болот. Айтканындай өзүбүздүн нукура, өзүбүздүн табигый жол менен жасалып жаткан баса белгилеп өттү. Келиңиз Найыма эже, сиз элге кандай кайрылуу жасайсыз? Элге мен аман болуңуздар, бардык кыргыз элине аман болуңуздар демекмин, ден соолукта болуңуздар, бардыгыңыздарды учурдан пайдаланып жаңы жылыңыздар менен куттуктап кетейин. Ушул 2024-жыл бардык үй бүлөгө жакшылык алып келген жылдардан болсун. Күтөбүзбү? Анан өзүмө окшогон айымдарга калуу айтып кетейин. Эч качан мындай өнүгүүңүздөрдү токтотпой, ар дайым өнүгүүнүн артында болсоңуздар, бир күнү болбосо бир күнү өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөргө туура келген ишти таап, сөзсүз ийгиликке жетесиздер деп. Албетте. Негизи эле ушул кесипти туура тандоо, анан жарды туура тандоо бул адамдын бактылуулугун алып келет экен. Мына сиздин ушул учурда өзүңүздүн өздүк баракчаңызды дагы белгилеп өтсөңүз болот. Кененирээк айтып өтүңүз. Өздүк баракчабыз Инстаграмда, эми азыр бардык Инстаграм аркылуу болуп калды. Вкусный дом 8 деп бизди таап алышат. Негизи эле бизде ушул мен көп байкаймын, көбүнчө биздин кыргыз ишкерлерибиз башка аттар менен чыгып жатканы бир аз жүрөктү зырт эдирбей койбойт. Көрүүчүлөрдүн дагы суроолору ушул жерде болуп жатат. Эмне үчүн сиз оорус аталышын да тандап алдыңыз? Мен эми аны ойго деле албапмын. Эми бирок жакында 1 ай болуп калды. Биз чыгарып жүргөн азыктарыбыздан сырткары дагы арзаныраак вариантын чыгардык да. Аны эми арзаныраак болуш үчүн биз жаман нерсе кошподук, ага май кошуп койдук да. Мурунку азыктарыбызда май жок болсо, азыр ошол эле уйдун ич майын кошуп коебуз. Ошондо салмагы көбөйүп, баасы да бир аз арзаныраак болуп калат.
ошол азыктарыбыздын атын токчулук деп койдук да. Эми балким кийин барып баардык продукциябызды токчулук деген атка өткөрүп коюшубуз мүмкүн да. Балким келечекте биз келечекте кыргызча аталышындагы Сапарбекова Наймеженин иштерин көрүп каларбыз келечекте буйруса. Келиңиз номериңизди дагы жарыя кылып өтөлү. Номерибиз 775-05-1090. Ушул номер аркылуу заказ берип биздин азыктарды алышса болот. Мына ардактуу теле көрүүчүм, биз эрте менен аялдын күчтүүлүгү, аялдын назиктиги, аялдын аруулугу, сабырдуулугу менен мына ушундай ишкерлер көбөйүп жаткандыгын сиздерге көрсөтүп өттүк. Албетте таңды биз менен баштоого аракет кылып эфирге экранга жакын олтурган болсоңуздар, албетте кадамыңыздар байсалдуу болот. Биздин мындан кийинки дагы куттуу студиябыздын ардактуу коноктору даяр турат. Эч жакка алыстабаңыздар, биз менен бирге Биз болсо Наймеже сиз менен коштошобуз. Жолуңуз байсалдуу болсун, аман эсен Жалал Абадка барып, мына ушул таттууларды, азыктарды биз менен дагы бөлүшүп туруңуздар. Эркин микрофон берейин сизге. Эркин микрофон, каалоо тилек айтайынбы? Сиздерге да чоң рахмат, ошентип бизди чакырып, жаңы жылдын аябай башкача деңгээлде башталышына чоң себепкер болдуңуздар. Мен да аябай толкунданып, убакыт саатында туура келейин деп, тим эле түндөсү да уйкум келбей, ошентип аябай толкунданып даярдандым. Рахмат сиздерге. Андан кийин бардык ошол элдерге айтат элем. Азыр эми тамактануу, туура тамактануу болуп калды да, азыр бизде усилитель вкусов, ошондой жаман азыктар болгондуктан тамактануу жаатына да, мындай тамактануу тарапка дагы туура маани берип, жаш балдарды кичинесинен туура тамактанганга үйрөтүү бул өтө маанилүү экен да. Себеби келечекте алардын ден соолугу ошол тамактануудан болот деп айта албетте. Туура тамактануу аркылуу биз ден соолугубузду чыңдасак болот. Наймежеске, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Ардактуу теле көрүүчүм, биз жагымдуу чыгармага барып келели. Кайрадан көрүшөбүз. Эч жакка алыстабаңыздар.